Хорватиянын президенти Зоран Миланович Садыр Жапаровго Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоодогу жеңишине байланыштуу куттуктоо жиберген. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун шайлоо штабынын басма сөз кызматынан билдиришти. Бул жооптуу кызматыңызга абдан ийгиликтерди каалайм. Мен сиздин мамлекетиңиздин гүлдөп өсүшү жана элиңиздин бакубат турмушу үчүн ак ниет кызмат кылаарыңызга бекем ишенем. Ошондой эле бүгүнкүдөй кыйын мезгилде дагы Хорватия менен Кыргызстандын өз мамилелери менен кызматташтыгын бекемдөөнү жана тереңдетүүнү улантаарына көзүм жетет. Мындан улам экономикалык кызматташтыкты жакшыртуу боюнча биргелешкен деп айтылат президент Зоран Миланович жолдогон куттуктоо телеграммасында. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева Бишкек шаарындагы номер 19 орто мектептин жаңы окуу корпусунун ачылыш салтанатына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Белгилесек, кошумча корпустун курулушу 2020-жылы Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын линиясы боюнча башталган. 198 орунга эсептелген долбоордун жалпы наркы 45 миллион сомдон ашуун сумманы түздү. Мектептин кошумча 2 кабаттуу корпусунда 8 окуу кабинети, китепкана, 20 компьютер жана интерактивдик панель менен жабдылган электрондук китепкана каралган. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева билим берүү объектилеринин курулушунун маанилүүлүгүн белгиледи. Билим берүү жана саламаттыкты сактоо объектилеринин абалы тийиштүү, чечимди жана бюджеттен каржылоонууну талап кылган курч маселелердин катарына кирет. Пандемияга байланыштуу тилекке каршы айрым билим берүү объектилеринин курулушун каржылоо боюнча кыйынчылыктар жаралды. Бирок өкмөт курулушу 70% ашуун бүткөрүлгөн мектептердин курулушун жыйынтыктоого, ошондой эле авариялык абалдагы мектептерди оңдоо үчүн каражаттарды табуу маселеси үстүндө артыкчылыктуу иш алып барууда. Мен жергиликтүү бюджет эсебинен курулган номер 19 орто мектептин жаңы окуу корпусунун ачылышына катышып жатканыма абдан кубанычтамын. Пандемияга жана башка объективдүү себептерге карабастан жаңы блоктун курулушу жыйынтыкталып, анда балдардын билим алып баштагандыгы сүйүнүчтүү. Мында балдарды өнүктүрүү үчүн мыкты шарттар түзүлгөн, деди ал. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледж менен таанышып, мен мугалим болгум келет республикалык мектеп окуучуларынын алкагында өткөрүлгөн эссе конкурсунун жеңүүчүлөрүн куттуктады. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Өз сөзүндө министр аталган конкурстун демилгечиси дүйнөдө жаңы чыгып жаткан инновациялык методдорду кыргыз билим берүүсүнө алып келүүнүн үстүндө иштеп жаткан агайлардын бири болгон Дүйшөн Шаматовго ыраазычылык билдирди. Алмазбек Бейшеналиев билим берүү жана илим министрлиги жүргүзө турган эң негизги саясаттардын бири мугалим жана билим берүүнүн статусун көтөрүү, экинчиси коомчулукту билим берүүнү колдоого тартуу экенин баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын Япониядагы элчилиги тарабынан маданият жана спорт тармагында эки тараптуу кызматташуу илгерилетүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштеринин алкагында Токио префектурасынын Харума шаарында 2021-жылдын 16-январында Харума шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулган Кыргыз Республикасы менен тааныштырууга багытталган Кыргыз фестивалю өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Токио аймагында өзгөчө абал жарыялангандыктан фестиваль көрүүчүлөрсүз видео форматында өттү. Уюштуруу сөздөр менен Харума шаарынын мэри Шен Намике, Кыргыз Республикасынын Япониядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Мирлан Арстанбаев, ошондой эле Япониянын ырчысы жана Харума шаары менен Кыргызстандын достук жана ак ниеттүүлүк элчи волонтеру Мита Ре чыгып сүйлөштү. Фестивалдын алкагында кыргыз аткаруучусу Калыйман Үмөтбаева, Япон ырчысы Мите Ре жана Токио көркөм өнөр университетинин япон комузчулары ырырдап күй ойношту. Ошондой эле видео көрүүчүлөргө Кыргызстандын продукциясы, маданият, туризм боюнча презентациясы жана Кыргызстандын кооз жаратылышы, кыргыздын улуттук кийимдери, сувенирлерин көрсөтүү фото көргөзмө уюштурулду. Иш-чаранын аягында Харума шаарынын мэри Шен Намике Кыргыз Республикасынын Япониядагы элчиси Мирлан Арстанбаевке жүзөдө боюнча Кыргыз Республикасынын машыгуучуларына келе жаткан Токиодогу Олимпиадага колдоо көрсөтүүгө атайын чыгарылган альбомду тапшырды.
Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунун билдиришти. Маалыматка ылайык 2021-жылдын 20-январынан 21-январына чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Алабука, Жаңы Базар, Кировка автоунаа жолдорунун 68-100 чакырымында, Капчыма ашуусу 200-226 чакырымында, Красная Горка Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымында жана Мырза Аке Каракулжа Алайкуу автоунаа жолунун 55-107 чакырымында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Кыргызстанда 2020-жылы 39.944 түгөй баш кошкон. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 2019-жылы ЖАК бөлүмү 49.395 баш кошкон жубайларды каттады. Бул 9.451 каттоого көп. Каттоо кызматынын статистикалык маалыматына таянсак 2020-жылы 9.150 түгөй ажырашкан. 2019-жылдын ушул эле мезгилинде 10.995, башкача айтканда 1845ге көбүрөөк. 2019-жылы 2020-жылга караганда нике жана ажырашуу каттоосу көбүрөөк катталды деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө никени жана ажырашууну каттоонун жол жобосу жөнөкөйлөтүлдү. Эми мурунку жубайлардын бири ЖАК бөлүмүнө ажырашуу жөнүндө арыз жазса, экинчиси кийинчерээк кайрылса, анда ал маалымат ажырашуу жөнүндө актын мурунку биринчи кайрылуунун каттоосуна киргизилет. Мындан тышкары жубайлардын бирөөсү сот тарабынан дайынсыз жоголду, аракетке жөндөмсүз деп табылды же кылмыш жасагандыгы үчүн 3 жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга соттолгон учурда анын жубайынын талабы боюнча ажырашууну мамлекеттик каттоо жол жобосун жөнгө салган эреже киргизилген. Катасыз жана жаңы мундагы окуу китептери менен камсыздоо. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу Республикалык илимий практикалык окуу китеби борбору уюштурган жаңы муундагы окуу китептерине коюлуучу талаптар аттуу тегерек столбол өттү. Иш-чаранын ачылышында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министри Алмазбек Бейшаналиев сөз сүйлөп, өз сөзүндө министрликтин негизги милдеттеринин бири окуу китептеринин сапатын жогорулатуу экендигине токтолду. Жана жаңы түзүлгөн Республикалык илимий практикалык окуу китеби борбору боюнча төмөнкүлөрдү белгиледи. Бул мекеменин түзүүнүн максаты катары окуу усулдук комплекстердин мазмунун жакшыртуу, Кыргызстандын мектептери үчүн китеп жазган авторлордун базасын түзүү, аларды окутуу, окуу китептерди экспертизадан өткөрүүчү эксперттердин базасын түзүү, аларды окутуп сертификациялоо, окуучулардын сапаттуу, катасыз жана жаңы муундагы окуу китептери менен камсыздоо, жаңы муундагы окуу китептерине коюлуучу талаптарды иштеп чыгуу, санариптешүү алкагында электрондук окуу китептерин даярдоону колго алуу, экспертизадан өткөрүү болуп саналат. Мындан ары Кыргыз Билим берүү академиясы окуу китептерин экспертизадан өткөрбөйт. КАО окуу усулдук колдонмолорду гана экспертизадан өткөрөт. Мурда окуу китептери бир гана экспертизадан өткөрүлүп келген болсо, азыр сапатты камсыздоо үчүн 4 экспертизадан өткөрүлөт. Биринчи илимий экспертиза, экинчи илимий педагогикалык экспертиза, үчүнчү антидискриминациялык жана гендердик экспертиза, төртүнчү педагогикалык практикалык экспертиза. Сапаттуу китеп басып чыгарылып, биздин мектептерге эч кандай катасыз жаңы муундагы китептер жетиш үчүн ушул 2016-жылдан бери аткарылган ишке бүгүн мына мындай жаңы бир багыт коюлуп, окуу китеп борбору уставын бекитип, юстиция министрлигинде адистерин алып, функционалдык милдеттери бекитилип, анан жаңы жобонун дагы бардык багыттары, куралдары бекитилип, ишин баштап жатат. Мындан ары окуу китептерин окуу усулдук комплекстердин мазмунуна, авторлордун, эксперттердин базасын түзүп, аларды окутууга, сертификациялоо сапатына Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу Республикалык илимий практикалык окуу китеби борбору мекемеси жооп берет. Бул Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу Республикалык илимий практикалык окуу китеби борбору тарабынан уюштурулду. Анткени мындан кийин окуу китептеринин сапатына ушул борбор жооп берет. Окуу китептери, окуу усулдук комплекстер мындан ары экспертизанын 4 түрүнөн өтөт.
Бул эксперттерди көз карандысыз экспертизаны көз карандысыз эксперттер жүргүзөт. Ал эксперттер алдын ала даярдалат, сертификацияланат. Андан кийин ар бир эксперттин бүтүмүнөн кийин ошол китептер оңдолуп, кемчиликтери болсо түздөлүп, басма үйлөр менен биргеликте иштелип, коомго, окуучуларга келечек муунга сапаттуу окуу китептерин камсыздоо болуп саналат. Тегерек столго окуу китептеринин авторлору, келечекте автор болууну ниет кылган адамдар жана басма үйлөрүнүн жетекчилери катышып, күн тартибиндеги маселелерди талкуулашты. Мен 5-ші поколение. Анан менин уулум бар, аларды дагы баласы бар. Уже 7-й поколение уже живем, да, здесь. Ош шаарынын тургуну Улпат Абдулаева 9 соттук жери менен турак үйүнөн ажырап калуу коркунучунда турат. Бул үй өзүнүн туугандарын кошкондо 3 жаранга катталган. 1,5 жылдан мурун алгачкылардан болуп Абдулаевалардын үй бүлөсүнө сотко чакыруу кагазы келген. 2019 ноябрдан башталды. Биринчи ошо 6 үйгө келди, сотто кагазы, чакырык кагаз, анан 9-тасыга келди, анан 4-3 болуп бардыгына келип атат. Азыр почти 28 үй сотто жүрүп атабыз да. Базы бирлери Верховныйда, базы бирлери административныйда, базы бирлери областной сотто жүрүп атабыз. Ош шаарынын Тешикташ аймагында жашаган 100дөн ашуун жаран 33 үй бүлөгө жеке ишкер Нуркул Шырдаков тарабынан доо арыз келип түшкөн. Ал доо арызда жеке ишкер жарандардын турак үйгө чыгарылган токтомдорун жокко чыгаруу боюнча кайрылган. Sizga bu Shidakov juda xitr xod qilyapti. Har bittasi отдельно nima qilyapti. Нуркул Шырдаков мамлекеттик каттоо кызматынан ошол жерде жашагандарды тизмелеп алып, ага ылайык алардын ар бирин сотко бере баштайт. Учурда 21 үйдүн иши сотто каралууда. Турак жайдын документтерин жокко чыгаруу боюнча маселе сотто каралат. Бул тууралуу маалымат жыйынында билдиришти. 1999 жылы 27 апрелде 234 токтомдун негизинде өзүнө буйрук чыгартып алган. Ошол 2 жана 4 чарчы метрге ошол метрди ошол тешик жардагы жерди бөлүштүрүп берсин деп буйрук чыгарган экен. Бул буйрук ошол убактагы городской государственный администрациянын жетекчиси, шаардык администрациянын жетекчиси Тагаевдин колу менен чыгарылып берген экен. Ошол токтомдо жазылып турат. Мынабы 1-июнь 1999 жылга чейин бул ошол жердеги жашаган элдердин үйлөрүн сүрдүрүү боюнча жана ошол сноско кеткен чыгымдар боюнча немени аткарып, ушу буйруктун негизинде аткарылыш керек экен. Аталган буйрук аткарылбай жаткандыгын айтышууда. Анда 24 гектар жер универмаг курууга ажыратылып берилсин деп токтомдо көрсөтүлгөн. Токтом ушул күнгө чейин аткарылбай келет. Жергиликтүүлөр бул токтом тууралуу кабардар да болушкан эмес. 2018 жылы гана жеке ишкер бул токтомду көтөрүп чыгат. Токтомду негиз кылып сотко кайрылган. Жергиликтүүлөр ошондо гана турак үйлөрүнөн ажырап калышы мүмкүн экендигин билишет. Сказали, вот так вот регистрировать, уже не ваша это. Ну, қолыдан ғана жоқ келеді. Милиция білән келсәші, если что, мен масала мені чек десе, өмір çıkmayman ойдап, тақы боламан деп келемін да. 2000 жылдан тарта турак үйгө тиешелүү документтердин иштерин жасашкан, ага чейин мамлекеттик каттоо кызматы жок болгон. Кызыл китептерди алуу талабы 1999 жылы жер кодекси ишке киргенден кийин жүргүзүлгөн. Ага чейин укук тактоочу документтери катары жергиликтүү бийликтин токтомдору чыгарган чечимдери көрсөтө турган документтери катары каралган. Ошол эле кезде мыйзам бузуу четинен чыгууда, дейт жарандардын жактоочусу. Демек, бул эме боюнча эч кандай документтери жок эле. Шырдаков азыр сот иштерин жүргүзүп келатат. Андан сырткары бул деген 23 мартта берилип атат прокуратурадан. 23 мартта берилгени менен эле жана Гүлгак эже айтып кеткендей, монтип 2 октябрда расмий түрдө госрегистрден каттатып коюп атат. Бул жерде одон мыйзам бузуулар болуп атат. Турак үйдүн документтеринин жарымы 2010 жылы июнь когалаңында өрттөнүп кеткен. Өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын жардамы менен алардын документтери калыбына келтирилген. Жарандардын укугун коргоп жаткан активисттер турак жайга болгон кол тийбестикти конституция колдой тургандыгын баса белгилешет. Азыр конституцияны дагы талкуулап атабыз. Өткөндө эле конституциядан ошол жанагы жеке турак жайларга болгон кол
кол тийгизбестикти алып салабыз деген даже сунуштар болуп аткан да. Бул эмне деген нерсе? Адамдарда жападан жалгыз ишенген жана коргонучу жай бул турак жай. Ал эми күндүн экинчи жарымында жеке ишкер Нуркул Шырдаков журналисттерге маалымат берип, баары мыйзамдын чегинде жүрүп жаткандыгын айтты. Соттун чечими болобу, шаар соттун келишим болобу, мэрияның токтому болобу, жана башкалар болобу, бардыгычы менин документиме кийин чыккан документтер да. Ошон үчүн үстөк деп эсептелет. Дагы жокко чыгарылууга тийиш буларчы, мыйзам боюнча. Сөз болуп жаткан жерлерде жеке ишкер 1998-жылы мамлекеттик мүлк фондунан сатып алгандыгын Шырдаковдун жактоочусу билдирди. Анда Союз мезгилинде калган долбоордун алкагында универмаг түшүп, инфраструктураны өнүктүрүү боюнча пландар каралган. Турак үйлөрдү сүрдүрүү чечими чыккан. Ар бир курулуш боюнча эле бере беребиз да, жалпы объектин мен так айта албайм. Бирок биздин маалымат боюнча 23 үй болгон, жерде сноско кеткен, баягы бузулганга түшкөн 23 объект болгон, 23 үй. Ал 23 объекттин ичинен көбөйүп кете берген буларчы. 2ге бөлүп сата берген, 3кө бөлүп баягы эмеден кийин элечи, баягы снос турса деле болбой, менчигин каттап кое берген. 20-январ күнү жогорку сотто утуп алган бир турак үйдүн ээсин үйүнөн чыгаруу күтүлүүдө. Андан кийин дагы бир жаранды ушундай эле аракеттер күтөт. Анткени 2 жаран жогорку соттон утулган. 21 турак үйдүн маселеси сотто каралууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.